Өткөн жумада көздүн күрдөөлдүү кезең аяктап кыштын 1-айына жана 2006 жылдын акыркы айына кирдик. Бул жыл өлкөбүздүн өнүгүшүндө өзгөчө жыл болду. Президент Курманбек Бакиев 2005 жылдын аягында ички саясаттын маанилүү маселелерин аныктап, бул жылга негизги багыттарды белгилеген. Биринчи кезекте маселелердин ичинде социалдык чөйрөдө болгон мамиле өзгөрүп, бул багытка чоң маани берилип, реалдуу кадамдар жасала баштады. Алардын ичинде айлык акыларды жогорулатуу, пенсия, пособие жана жеңилдиктерди убагында берүү болду. Албетте, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактарына көңүл буруу өзгөрдү. 2006 жылга кабыл алынган бюджетте саламаттыкты сактоо тармагынын керектөөлөрүнө 2,5 миллиард сом жана донорлордун эсебинен келип түшүүчү каражаттардан кошумча 315 миллион сом акча каралды. Жыл башында саламаттыкты сактоого кең спектрлүү мамиле жасоо чегинде өлкөдө саламаттыкты сактоону өнүктүрүү жөнүндө конференцияга катышуу менен Президент Курманбек Бакиев медициналык кызматкерлердин алдына бир катар маселелерди койгон. Биринчи кезекте саламаттыкты сактоо тармагында башкаруу ыкмаларын өзгөртүү менен бюджеттик каражаттарды колдоону жоопкерчиликтүү күчөтүү. Кто будет замечен в хищениях государственных средств, бюджетных средств, не просто будут сниматься от должности, будут привлекаться к уголовной ответственности, к строгой уголовной ответственности, потому что это недопустимо, нельзя этим делом заниматься категорически. Вы же видите, сколько у нас людей не могут лечиться, сколько людей просто умирают, лежа у себя в квартирах из-за того, что нет денег обратиться за медицинской помощью. В то же время чиновники жируют, как говорится, на государственных средствах. Это крайне недопустимо. Медициналык кызматты тандап алган адам ар намысы менен өзүнүн миссиясын так аткаруусу керек. Биринчи кезекте биз адамга жардам көрсөтөбүз. Ошондуктан адамгерчиликтүү мамилелер болушу керек. Бул баардык саламаттыкты сактоо чөйрөсүнүн экинчи маселеси. Ошондой эле мамлекет саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенгендердин турмуш деңгээлин, социалдык камсыздоолорун жогорулатуу боюнча өзүнө милдеттерди алат жана аны аткарууда конкреттүү аракеттер жасалуу керек. Нам как никогда необходимо восстановить те прекрасные нравственно-этические принципы, на которых должна быть основана медицина: сострадание к больному, гуманизм, великодушие и самопожертвование. Нужно со студенческой скамьи на всех уровнях медицинского образования нацеливать студентов на выполнение миссии, высокой миссии врача, медицинской сестры. Министерству здравоохранения необходимо повысить эффективность и чуткость в работе с жалобами и обращениями граждан. Ал эми үчүнчү багыт медицина биринчи кезекте калктын социалдык алсыз катмарларына жеткиликтүү болуусу керек. Бул жерде биринчи планга энелерге жана балдарга кам көрүү келип чыгат. Өнүккөн өлкөлөрдө энелер ар бир төрөлгөн балага мамлекеттик пособие алышат. Кыргызстанда азырынча андай жок. Бирок бул багытта мамлекет тарабынан биринчи кадам жасала баштады. Бул жылы 5 жашка чейинки балдардын акысыз дарылануусу, энелердин кош бойлуулук кезинде жана төрөтү акысыз дарыланышы киргизилди. Мен бая биринчи министр болуп жолукканда эле ошондо мындай деген сөздү койгондо, баягы ар бир Кыргызстандын жашаган тургуну саламаттыгын сактоону чыңдоого жана саламаттык эгерде ооруп калса туура жардам алууга, акылуу ошол жагынан көбүрөөк иштебесеңер болбойт деген сөздү койгон. Ошонун аркасынан биз өзүңөр билесиңер, кошумча акы төлөө деген bir 4-5 жылдан бeri alınıp gelgen bolsa 2006 жылы biz koşumça hakkı төлөөнү кээ бир группалардан алып баштадык. Мисалы 5 жашка чейинки балдардан таптакыр алып баштадык. Ал эми 75 жаштан өйдө пенсионерлердин дагы алдык. Ал эми 75 жашка чейинки пенсионерлер 75 жаштан кийинки пенсионерлер 70 yaşın ылдыйкы жаштардын символический плата алып коюп атып, жана 200 сомдон 260 сомго чейин. Боюнда бар төрөткө түшкөн аялдар болсо, алар дагы кошумча акы төлөөнү алып баштаганбыз. Өзүнүн Кыргызстан элине болгон кайрылуусунда президент Курманбек Бакиев медициналык кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн абалына өзгөчө токтолгон. Саламаттыкты сактоо тармагында мамлекеттин чыгашалардын кескин төмөндөсү, медициналык кызматкерлердин айлык акысынын төмөндүгү медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүнүн жана сапатынын төмөндүгүнүн себеби деп билдирген болчу мамлекет башчысы.
туберкулез, жыныстык инфекциялык жана паразиттардык сыяктуу социалдык оорулардын басымдуу салмагын өсүүсү саламаттык сактоонун эффективдүүлүгүнүн төмөндүгүнүн көрсөткүчү болуп эсептелет. Саламаттык сактоо министрлигинде президент Курманбек Бакиев лицензиялык механизмдер аркылуу негизинен милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу системасы менен медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатына көзөмөл орнотуу жооптуу алектенүү милдеттерин тапшырды. Биз бардык жарандар үчүн социалдык стандартта сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык кызматка кепилдик беришибиз керек деп белгиледи президент. Саламаттык сактоо министрлиги коюлган милдеттерди аткарууда активдүү аракеттерди көрө баштады. Кыргызстандын саламаттык сактоо багытында Манас таалимий программасы президент тарабынан жактырылып, эл аралык талдоочулар тарабынан да жакшы баалган. Биз мына бүгүн чоң жетишкендик болду деп айта алам. Биздин кээ бир областтарда мурун ар бир кишиге бөлүнгөн, ар бир кишини дарылаганда бөлүнгөн акчаларыбыз ар кандай боло турган. Мисалы, Баткенде менен Чүйдү салыштырып болбойт эле, же Талас менен Ошту салыштырып болбойт эле. Биз ушул акчалардын эсебинен бардыгын бирдей кылганга жетишип атабыз. Бул чоң жетишкендик деп эсептейм. Мындан ары дагы ушул ишти жүргүзө беребиз. Жалаң эле бул эмес, ар бир кишини дарылаганда кеткен каражаттын дагы бир 20-30%ке көбөйтүп атабыз. Анткени себеби ушул жана кошумча берилген акчалардын эсебинен дарыларга дагы, тамакка дагы кичине көбөйтүп атабыз. Манас таалимий программасына 2010 жылга чейин медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга багытталган кадамдар жана иш-чаралар аныкталган. Бүгүнкү күндө калктын бардык катмарларына сапаттуу жана жеткиликтүү кызмат көрсөтүү медицинанын негизги принциби болуп эсептелет. Жеткиликтүүлүгү жөнүндө айтылганда дары-дармектер менен камсыздоо маселеси турат. Рынокто бардык керектүү чыгарылган дары-дармектердин бардык түрлөрү бар деп милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ишендирүүдө. Ал эми жеткиликтүүлүгү багытында айтчу эки нерсе бар. Биринчиси, бул бардык чоң шаарларда дары-дармек бар, бирок региондор үчүн бул маселе татаалыраак бойдон калууда. Бүгүнкү күндө ошол дары-дармек менен камсыз кылынган көпчүлүк фарм компаниялар өзлөрүнүн жанакыл дарыканаларын көпчүлүгү бул шаарларда, жанакыл райондук борборлордо, Бишкек шаарында жайгаштырып, ошол жерден соода саттык жүргүзүшөт. Ал эми алыскы тоолуу региондордо, айылдарда албетте булар алар үчүн өтө мындай көп пайда алып келе турбаган ыкма. Ошон үчүн ал айыл жерлеринде ушул көпчүлүк дарыканалардын жоктугунан бардык эле элдин катмарлары ошол дары-дармекти ошол барып, транспорт жагынан проблемалар, инфраструктура жагынан проблемалар бар. Ошого карата ошол дары-дармектерди алып келүүгө көбүнө эле мүмкүнчүлүгү жок. Дары-дармектер менен камсыздоонун экинчи бөлүгү бул экономикалык жеткиликтүүлүгү. Мына ушул багытта Саламаттык сактоо министрлиги жана анын алдындагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду алгылыктуу иш-аракет жүргүзүүдө. Элдин өтө көйгөйлүү баягы катмарлары ошол дары-дармектерди өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша сатып албагандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө ошол саламаттык сактоо тармагында бир нече программалар иштейт. Атап айтсак, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун атайын кошумча программасы иштейт. Бул кошумча программа боюнча жана камсыздандырылган адамдар, булар дээрлик калктын 93%-ын түзөт. Ушул адамдар жанакыл өзлөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер топторунан рецепт боюнча өзлөрү каалаган дарыканалардан тиешелүү дары-дармектерди жеңилдетилген баа менен сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми социалдык маанидеги оорулар менен ооруган биздин жарандар, атап айтсак жанакыл онкологиялык жактан 3-4 статьядагысы оорулар, жанакы туберкулез менен жана башка ушундай оору менен ооруган адамдар ушул мамлекеттик каражаттардын эсебинен ушул дары-дармектердин тиешелүү түрлөрүн атайын ошол жанагыл мамлекеттик гарантиялар программасынын негизинде чектелген өлчөмдө бекер акысыз алып колдонууга мүмкүнчүлүктөр бар. 2006 жылдын 1-июлунан баштап мурдагыдай борборлоштурулган иретте эмес рецепт боюнча бардык аптекаларда кымбат баалуу дарылар менен камсыздоо киргизилген. Бул программаны ишке ашырууга 25 миллион сом бөлүнгөн. Бул аракеттер оорулардын шарттарын жеңилдетүү максатын гана койбостон, ачык айкын иш-чараларды жүргүзүү менен дары-дармек сатууда мыйзамсыз киреше алуу болгон кадамдарга да чек коюу максатын койгон. Кошуна мамлекеттерде таза эмес колдор аркылуу жасалуучу коррупциялык финансылык механизмдердин схемасы бар. Бул убакта жакында эле Россияда мындай махинациялардын бетин ачкан чаралар көрүлдү. Биздин Кыргызстанда да мындай аракеттерден алдын алуу чаралары көрүлүп жатат.
Биздин баягы Россиядагы коллегалардын мындай акылга тушук болушу бизди капа кылбай койбойт. Бирок эми алга дагы бир укуктук баа берилет болуш керек. Ал эми Кыргызстан жөнүндө айта турган болсок, ошол жанагы эле Россиядагы система менен салыштырып айтсак, биздин системаны салыштырып болбойт. Анткени биздин система кескин түрдө айырмаланат деп айтсак болот. Менин билгеним боюнча Россияда ошол чоң бир 7 фармацевтикалык компания тендер тутуп алып, анан кийин иштешет экен. Ал эми Кыргызстанда болсо бизде андай шарт жок. Биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду андай тендерлерди өткөзбөйт. Биз болсо бул укукту биздин жанакыл кардарлардын, оорулардын өзлөрүнө бергенбиз. Ар бизде оорулуу киши, жанакы бейтапканага кайрылган адам ошол өздөрүнүн үй-бүлөлүк дарыгерлер топторуна барып, ошол жерден рецепт жаздырып алып, ошол рецепт боюнча өзү каалаган дарыканага барып, ошол дарыны сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми жердеги дарыканалардагы баа баягы жеке менчик түрдө формасы болгондон кийин алар баягы өзлөрүнүн рыноктук шартка байланыштуу өз баасын өзлөрү чектеп коюшат. Ал эми биз болсо ошол кардар барып, ошол рецепт боюнча дары-дармек сатып алгандан кийин ошонун жарым баасын биз ошол дарыканаларга төлөп беребиз. Жалпысынан бул тармакта коррупция ооздуктоо багытында алгылыктуу иштер көрүлүп жатат, бирок саламаттык сактоо тармагынын бардык чөйрөлөрүндө толугу менен жоюла элек. Бул боюнча министрликте бушайман болууда. Мен ушу силердин сурооңордон пайдаланып, эгер ушундай иштер болгон болсо бизге айтып койсоңуздар, баягы телефонда бере деп коебуз. Биздин Минздравда да бар, Фомста да бар, ишенимдүү телефондорго звонить этип айтып турсаңар, биз чогуу бул иштен чыгып кетсек абдан жакшы болот эле. Жалпы жарандардын 7% гана үстөк акы алуу фактылары боюнча арыз менен же ишеним телефонуна кайрылышкан. Айыптуунун атын атап, арыз жазып берүүдөн баш тартышууда. Министрликте кайрылуучулар өз укуктарын билүүсү керектигине ишенишет. 2001 жылдан баштап мыйзамсыз үстөк төлөөлөр менен күрөшүү максатында дарылоо профилактикалык мекемелерде расмий кошуп төлөө системасы киргизилген. Дары-дармек менен камсыздоо боюнча кошумча программа да өзүн актады. Кырдаалды бардык жактан толугу менен жакшырды деп айтуу кыйын. Бир катар социалдык себептерге байланыштуу туберкулез өзгөчө балдардын жана өспүрүмдөрдүн арасында эркинен ажыратылган жайларда татаал бойдон калып, балдардын жана энелердин өлүмүнө кериптер болуу көрсөткүчтөрү жогорку бойдон калууда. Жүрөк кан тамыр ооруларынан жалпы өлүмгө кериптер болуу деңгээлинин 47,6%-ын түзүп жатат. Ошондой эле жыныстык жол менен берилүүчү оорулардын бруцеллез, эхинококк, гельминтоз, психикалык бузулуу ооруларынын саны көбөйүүдө. Кардиология жана терапия улуттук борбордун жетекчилиги улуттук борборго заманбап ангиографиялык аппаратты сатып берүү жөнүндө президентке кайрылган. Президенттин буйругу менен ушул жылы 25 миллион сом турган татаал аппарат алынып, үстүздөгү жылдын 20-сентябрында улуттук борборго жеткирилип коюлган. Бул аппарат эң заманбап жана азыркы өндүрүштөгү жабдыктардын эң жакшысы болуп эсептелет. Ангиографиялык аппарат жогорку тактыкта жүрөк кан тамыр ооруларынын бардык түрлөрүн талдоону жана дарылоону эффективдүү жана ишенимдүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошол менен бирге эле саламаттык сактоо системасын материалдык техникалык жактан камсыздоо боюнча абал азырынча жакшы эмес жана колго алынууга муктаж. Бул көйгөй айрыкча региондордо курч мүнөзгө ээ. Аймактарда көбүнчө фельдшердик акушердик пункттардын абалы жакшы эмес, иштеп жаткан ФАПтардын атайын жабдыктары жана автотранспорту жетишсиз. 2006 жылдын башында мамлекеттик колдоонун алкагында биринчи жолу аймактарга 39 тез жардам машиналары жөнөтүлдү. Алардын баары милдеттүү камсыздандыруу фондунун каражатына сатылып алынды. 2006 жылдын жайында саламаттык сактоо министрлигинин автопаркы дагы 17 автомашинеге толукталды. Министрликте бул ишти чоң жетишкендик катары баалашууда. Анткени бул автомашиналар менен айыл жерлеринде шашылыш жардам берүү маселесин чечүү иши жөнгө салынды. Өзгөчө районго чейин алыскы жерлерде жайлашкан айылдарыбызда машинелери жок болуп, жетишпей калгандыктан биз бул жагынан да жакшы иштеп атабыз. Иштедик десек болот, баягына чейин чыкпасак да. 88 машина сатып бердик 2006 жылы. Мындан ары да сатып беребиз. Жакында бир 2 ай 3 айдын ичинде дагы 50 машина сатып беребиз. Мамлекет башчысы региондордогу айрыкча айылдардагы медициналык тейлөөнүн деңгээлин көтөрүү боюнча чоң милдет койду. Келерки 2007 жылы керектүү жабдыктарды сатып алууга 2 миллион 900 миң доллар жумшалмакчы. Бул каражаттар ар бир айылдык ФАПтын мүмкүнчүлүгүн бекемдейт. Мен президент менен жолукканда мындай деген суроо койгонда, ушу эгерде карап көрсөңүз, 800дөн ашык ФАП бар экен. Эмне үчүн элдер ошол ФАПтарга азыраак барып калды? Мурунку убакка салыштырганда
Өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, баягы жаш убагыңызда биз оорусак эле дайыма ФАПка барчу элек, азыр элдер азыраак болуп калды. Биз карап көрсөк, чындыгында ФАПка барганда ичинде иштей турган жабдыктарыбыз азыраак жок болуп калыптыр. Ошондуктан бул президенттин айткан сөзүн биз аткарыш үчүн 2007 жылы ар бир ФАПка 150 миң сомдон 200 миң сомго чейин, бизде Кыргызстанда 800дөн ашык ФАП болсо, ушундай жабдыктарды сатып беребиз деп чечип атабыз. Жана эле бул жагынан эмес, биз кимдер менен да сүйлөштүк, губернаторлор менен, акимдер менен, алар ремонтун жасап берсе, биз ичиндеги жабдыктарын жасап берсек, ФАПтарыбызды экинчи өмүр беребиз деп айтсам болот. 2007 жыл бул ФАПтардын жылы медицинада деп айтсак да болот. Министрликтин жетекчилигин түшөлдүрүп жаткан дагы бир маселе бул кадр маселеси. Биздин адис дарыгерлерибиздин, кызматкерлерибиздин чет өлкөгө чыгып иштөөлөрү жана алыскы райондордо шартка байланыштуу иштегилери келбегендиги. Биздин жакынкы кошуналарыбыз Россия, Казакстанга биздин көп врачтарыбыз, айымдарыбыз кетип атат. Ошону токтотуш үчүн биз бир топ иштерди жүргүзүп атабыз. Мисалы, президент биз айтты, быйыл мисалы 20%ке эмгек акы көбөйгөн болсо, эмдиги жылы 30%ке 1-январдан көбөйтөбүз деп атабыз. Бул бир жагы болсо, экинчи жагы биз бир депозит врача деген программаны иштеп чыкканбыз. Бул боюнча алыскы райондорго, жетишпеген жерлерге биз врачтар менен келишим түзүп жөнөтсөк, алар 3 жылда айлыгына тышкары үстүнө дагы 3 миң сомдон кошуп беребиз. Өзүнүн Кыргызстан элине жасаган кайрылуусунда Курманбек Бакиев жакынкы жылдарда мамлекеттин социалдык инфраструктурага жумшалчу салымын көтөрүү зарылдыгын белгилеп кетти. Саламаттыкты сактоону өзүнө камтыган социалдык чөйрө албетте кирешелүү чөйрө болгон эмес, инвесторлор үчүн да кызыксыз экендиги белгилүү. Министрликтин жетекчилиги муну эң сонун түшүнөт. Бирок көйгөйдү чечүү керек. Ал үчүн мүмкүн болгон бардык жолдор пайдаланып жатат. Каражаттын жетишпендигине байланыштуу нааразычылыктар менен арыздануулар да азая баштады. Анткени менен билекти түрү эртеңки жылдырып койбой, өзүбүздүн түшүгүздү өзүбүз чече ала турганыбыз негизги түшүнүк. Туура айтасың, бюджеттен бөлүнгөн акчалар бүгүнкү күндө жетпейт. Ошондуктан биз инвесторлор эмес, инвесторлор болгондо дагы инвестиция түрүндө эмес, грантовый түрүндө көп мамлекеттер менен иштеп атабыз. Айта кетсек, бул бүткүл дүйнөлүк банк, немистер менен иштедик, англичандар менен, Швеция менен иштеп, Манасталимин ишке ашырыш үчүн ошолордун жардамы грантовый акчалардан гана болуп, 5 жылга биз келишим түзүп, $57 миллион алабыз деп чечкенбиз. Жалаң эле бул эмес, мисалы, ВИЧ-СПИД боюнча $16 миллион, туберкулез боюнча 5-6 миллионго жетти азыр, 6 миллионго да кол коюлду, 3 миллион малярияга да, ушундан башка көп гранттарды алган жатабыз. Анткени антпесек биз бүгүнкү калыптан чыгып кете албайбыз. Ошентип жакынкы 5 жылда кенен секторлорду ыкманын алкагында саламаттык сактоо тармагына $55 миллион жакын каражат киргизүү чечими донордук уюмдар тарабынан кабыл алынды. Бул каражаттар эң олуу аялдардын кош бойлуулук менен төрөт мезгилин акысыз камсыздоого, айылдык саламаттык сактоону колдоого, жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтүүгө, балдарга жана улгайган адамдарга медициналык тейлөө менен камсыздоого, жакшы шарттарды түзүүгө, кенен шарт түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Саламаттык сактоонун кыргызча модели көптөгөн эл аралык эксперттердин көңүлүн тартып, позитивдүү өзгөчөлүктөрдү да берип жатат. Медиктер каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу үйрөнүшүп, бош турган аянтчалар менен керебеттерден да арыла башташты. Анткени алар оорулууну дарылагандан көрө анын алдын алуу кыйла арзан жана оңой болоруна ишеништи. Ошондой эле медиктер чыгым азыраак амбулатордук кызматка көбүрөөк ыкыташып, үй бүлөлүк медицинаны киргизүүнү колго алышууда. Мамлекеттин жана донордук коомчулуктун колдоосу менен саламаттык сактоо системасындагы оор кризисти жеңип чыгууга мүмкүндүк болду. Алдыда анын сапатын андан ары жогорулатып, жаңы деңгээлге көтөрүү милдеттери турат.